саламатсыздарбы? Bölüm başçısı Amatov Baktay Kamalович Elin kızmat ordudan boşaltılıp, Kırgız Respublikası Memleket Jarandык Kızmat жана Муниципалдык Kızmat жөнүндөгү мыйзамынын 20-беренесине Kırgız Respublikası Memleket Jarandык Kızmatçылары жана Муниципалдык Kızmatчылардын ротация тартиби жөнүндө жобого ылайык Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысына кызмат ордунун ротация тартибине дайындалсын. Биз ошо келген күндөн тартып эле билим берүү деп келатабыз. Мен Тынчтык Бекташтеген мырзаны да бир канча жолу чакырып сүйлөшкөнбүз. Ал киши да жаман иштеген жок. Колунан келишинче аракет кылды, мүмкүнчүлүгүнүн барынча иштеди. Негизи мен бир көп жылдан бери айтып келатам. Бул мугалимдердин коргоочусумун мен дайым эле. Ушул трибунадан деле коргоп жүрдүм. Азыр деле кандай мүмкүнчүлүк болбосун ошо мугалим менен врачтын коргоочусубуз да биз. Бирок көп өнүккөн өлкөлөрдө билим берүү тармагын менеджерлер жетектейт, экономисттер жетектейт. Бул мындай ошол эле көп Европа өлкөлөрүндө деле сөзсүз эле мугалимди алып келип жетекчи кылып койгон деген жок. Бизде азыр бир топ мындай жылыштар болуш керек да. Сиз келгенде элдер өзгөрүүнү сезиш керек. Анан жанагынтип эле бул жерде көп жылдык тажрыйбалуу эжекелерибиз иштейт. Бактык Камилжанович келип эле анан баарын аңтар теңтер кылып алмаштырып, аны коем, муну коем деген дагы болбош керек. Мурда иштеп жүргөн профессионал кадрлар иштесин. Ош шаары бир жылдары жанагындай эрежесиз мушташкандардын шаары болуп калган. Баланчанын балдары деп түкүнчө спорт зал. Аябай кейичүмүн да мен. Байкуш Ош эмне болуп калды? Билимдүү адамдар, эмне деген инсандар биздин Оштон чыккан. Азыр эми ошого кайтып келишибиз керек да. Бүт билимдүүлөрдүн шаары. Кечегинде агрессивдүү окуялар. Ошонун бардыгы ушул мугалимдер, мектеп директорлорунан, билим берүү интеллигенциядан көз каранды да. Кечегинде мисалы эми Ош көп улуттуу шаар, бизде толеранттуулук, гумандуулукка тарбиялашыбыз керек балдарды. Ишенем, ушу сиздин алдыңызда убада берип кетем, ушу жаңы кесиптештер менен биргеликте шаардын билим деңгээлин жогорку жаңы тепичке көтөргөнү, шаарда жайгашкан бардык мектеп жана бала бакчалардын иштерин өз убагында так уюштурууга, коюлган максаттардын бардык көрсөткүчтөргө жетүүгө, эң негизгиси биздин мугалимдердин эл арасында кадыр баркын көтөрүүгө. Бул дайнабык, а? Рахмат.